Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Шоорат автордук программасы өз көрсөтүүсүн баштайт. Бүгүн биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө өткөн көрсөтүүбүздө сөз кылган элдик педагогика темасын улантабыз. Бүгүн студиябызга педагогика илимдеринин доктору, Кыргыз-Түрк Манас университетинин кафедра башчысы Ахматалы Алимбеков агайды чакырганбыз. Агай, биздин студияга куш келипсиз. Анда биринчи суроону узатайын сизге. Мына ушул кыргыз эл педагогикасында түбөлүк жашап кала турган, муундан муунга өтө турган негизги булактар кайсылар? Ушулар тууралуу айтып кепти баштасаңыз. Буну өткөндөгү кепти уланталы, мына кыргызды кыргыз кылып сактап кала турган, улут катары башкалардан айырмалуу улут катары сактап кала турган булан баалуулуктары. Мына ошондой дагы бир өтө маанилүү баалуулуктардын бири бул өзү өткөн ата-бабалары жөнүндө эс тутуму, сактоо, аздектөө, анан кийинки муун үчүн кам көрүү. Бул биздин жанагы 7 ата кодексинде абдан даана так программалуу берилген. Мына бул жөнүндө Чыңгыз Айтматов абдан көп эскерген чыгармаларында. Мына Ак кемеде жанагы Кулубек менен баланын диалогунда ушундай деп атат, мына 7 атанын не кереги бар деп Кулубек айтып атат. Анан бала айтып атат, чоң атам айтат дейт. 7 атасын билбеген жаман иштерге бара берет, анткени кийинки муундарын билбей калат деп ойлойт дейт. Чындыгында эле мына 7 ата кодекси бул ошо кийинки 7 муунума мен жөнүндө кеп кетет деген мындай адамдын жүрүм турумун тескеп, контролдоп, тизгиндеп турган бир принцип болгон да бул. Анан ошол байланышты үзүлбөс. Байланыш үзүлбөс. Өткөн ошол ата-бабалары менен болгон байланыш болуш керек деген. Анан өзүнүн 7 атасын билиш керек ар бир адам. Өзүнүн 7 атасын билип балдарына өткөрсө, анан алды балдар дагы өзүнүн 7 атасын билет, өзү жөнүндө эстейт. Мына ушундай бир цикл болгон да бул. Бул өзү мындай кээде 7 атасын билүү эски бир көрүнүш, салт деп эсептегендер да бар муну. Чындыгында бул өтө терең бир тарбиялык адамдын мууну, анын турмушу, адеп салты жөнүндө бир өзү жөнүндө тургузган бул эс тутум болуп эсептелет. Өз колу менен жасай турган эс тутум болот. Мунун ошол тарбиялык мааниси үчүн жаралган болгон болуш керек, бул ойлонуп табылган идея болуш керек. Дагы бир нерсе, кыргыздардын башкалардан айырмалуу, дүйнө элдеринен айырмалуулугу бул меймандостук. Бул жөнүндө да өтө көп жазылган. Дүйнөдө меймандос эмес эл жок негизи. Бирок кыргыздардагыдай өтө көп тараптуу меймандостук, өзгөчө бир бөтөнчө көрүнүштөрү жок дүйнө элдеринде. Таба албайсың. Карасаңыз, мына жалпы алдын ала пландап күтүлгөн конок бардыгында бар. Кыргыздарда күтүлбөгөн конок бар. Жолоочу конок бар. Сынап келген конок деген болот мындай. Айылчылап келген конок деген болот. Анан жөн эле бир адам дөңдө туруп бир жазуучу жазгандай, кайсыл үйдө түтүн чыкса, ошол үйдөн барып бир тамагын ортоктош болууга мындай укугу болгон. Салам айтып келе берген. Анан ар кандай жолоочу кыргыз айылы бар жерде ар кандай үйгө токтоп конок болууга мындай укугу болгон. Аны биздин кыргыздар эле эмес, мына башка улуттун өкүлдөрү да билген. Ошон үчүн кыргыздардын жерин аралап өткөндө
эч кандай азык жанына азык камдабай эле мындай камылгасыз саякат жасоого болот деген ишенимде болушкан. Мына биз неменин салттын улуулугу ушунда. Карабайсыз, ошону ал ким эле деп, же каяктан келатасыз, же бир каяка баратасыз деп сурабай, нетпей эле конок кылып, кадимкиде коюн союп, сыйлап ызаттайга мындай салт, мындай Анан улутуна, дилине караган эмес эң башкысы. Ким Кудай коногу деген ким болсо дагы. Анан бир Сооронбай Жусуев ошо мен билген Чыңгыз деген китебинен бир кызыктуу фактын окуп калдым да мен. Чыңгыз Айтматовдор менен бир үйдө жашап калган экен да булар. Бир эле квартирада, башка бөлмөлөрдө. Мына ошондо Нагима Айтматова атасы менен болгон диалогду Сооронбай Жусуевдин байчасын айтып берген экен да. Атасы ошо Караколдо турушчу экен, Нагима Айтматованын. Анан ошо Төрөкул Айтматов менен сүйлөшүп жүрөм деп апасына айтса, анан атасы немени апасы үчөөнү чогуу алып калып айтыптыр да, мен Төрөкулду билем, жакшы жигит, мен каршы эмесмин. Мен бир эле суроом бар кызым дептир да. Кандай суроо ата десе, кыргызга келин болуш кыйын дептир. Алардын үйүндө конок тез болот. Үзүлбөйт. Чакырылбай келген конок боло берет. Ошого чыдайсыңбы кызым дептир да. Чыдайм ата десе, анда болду, мен батам бердим дептир да. Мына ушул жерине өтө маани берип атканы дагы бир кыргыздын өтө бөтөнчө баалуулугу, өзгөчөлүгүн башка улуттар дагы белгилеп тааныганын көрсөтөт. Ушу меймандостугун деңиз, караңыз. Мына ошо анан дагы бир түбөлүк сактап кала турган нерсебиз бул биздин кеңпейил, кечиримдүүлүгүбүз. Мына анын эң ашкан чеги мына кээ бирлери айтсак, бул кээде кээ бир адамдар бул аша чапкандык дейт, мына атаңды өлтүргөнгө энеңди бер деген. Мына караңыз, бул эмне деген, кандай гумандуулук деңиз бул. Анан бул ушул нерсе, ушул баалуулук бизди көп нерседе сактап калган болуш керек. Мына кыйын алдыңа кечирим сурап келсе, атаңдын кулун кеч деген дагы бир немелер бар. Ушундай бар, Анан эң негизгиси бул жанагы билебиз да, жанагы айрыкча мунун бул гуманизмдин көрүнүшү Манас эпосунда көп жерден жолугат да. Мына Манас баарын эле кечирет да, билесиз, душманды, Нескаранын 600-га жакын аскерин кечирип, кайра алдына ат мингизип, үстүнө том мингизип, мындай кыргыз деген эл, тынчтыкты сүйгөн эл бар экен, элиңер кайта баргыла деп жөнөтө берет. Анан бир дагы согуш учурунда мына Бакайдын насыяты менен жоокерлер Манас эпосунда мына аял кишиге кол көтөрбөйт, жана жаш балага кол көтөрбөйт. Мына ушуну айтып, дайым айтып турган да Бакай. Бул согуш учурунда аял кишиге, балага кол көтөргөн бул баатыр эмес, бул жигит эмес, бул кадимки каракчыдан айырмасы жок деген. Мына ушундай эң кыйын учурда, согуш учурунда да ушундай адептик бир жогорку баалуулукту сактап калыш деген бул өтө чоң маселе да. Аны билебиз да, мына Улуу Ата Мекендик согушунун жылдары чөнтөгүндө 2ден академиянын диплому бар немецтин офицерлери жаш балдарды штыкка салып ойноштуган, мындай. Кандай мыкайчылыкты көрсөтүшкөн. Мына ушул биздин ушул жогорку бул түбөлүктү бардык элдер суктана турган, бардык элдер үчүн кымбат баалуулук. Бирок биздин элде мына ушул жашап мындай турмуштук кадимки эреже, салт катары жашап келген мындай. Ошонусу менен баалуу биздин элде. Эми ошо сөзүңүзгө улайлы. Ошол биздин ата-бабалардан бери жашап келаткан ушундай жакшы сапаттарыбыз, кечиримдүүлүгүбүз, кеңпейилдүүлүгүбүз, меймандостугубуз, ошо ата-бабанын салт санаасы, үрп адаты азыркы муундарга кандай өтүп жатат? Өтүп жатабы? Же биз ошол баалуулуктарыбыздан айрылып баратабызбы? Ушул нерселер сизди тынчсыздандырбайбы?
Албетте Тынчтандырат бул трансформация маселеси, муундан муунга өткөрүү, ташуу, кийинки муундун энчисин айландыруу деген маселе өтө татаал. Мурда турмуш агымы менен салт деген мыйзам болгон да негизи. Аткаруу өтө жогорку талап болгон. Анткени салттан тыш жашаган адам салтты билбес санда жок деп адам катарына чыгып калган да. Ал эми азыр кандай талап жок. Бирок баалуулуктарга ынандырып, ишендирип, аң сезимине куюп, анан ошол адамдын өзүнүн баалуулугун айландыруу актуалдуу болуп атат. Бул жасай турган нерсе, жасабасак көп нерсе жоготобуз биз. Анткени кыргыздын баласы кыргыз болуп калыш бул канда аныктабайт, бул тукумда аныктабайт, генетикада аныктабайт. Кыргыз болуп калыш, өңү түз окшош болуп калышы мүмкүн. Бирок тарбиясыз эч нерсе болбойт. Тарбиясыз туура уюштурулган, мындай тарбиясыз аны ишке ашырууга болбойт. Анан бир ушул жерден бир пессимисттик ой жаралат да мындай. Муну Чыңгыз Айтматов аябай туура ак кемеде белгилеген экен да муну. Ачык текст менен жазган эмес, бирок купуя текст менен аябай терең берген да. Мына карасаңыз, чоң ата бар, небере бар. Ортодо бир муун жок. Ортодо бир муун жок мына. Өткөргүч жок ортодо. Азыр деле ошондой болуп атабыз да. Азыр муун бар, мына ата-энелүү деле бар, бирок ал муун өткөргүч боло албай атат. Өзүндө жок ошо баалуулук. Мына ошон үчүн дале болсо жанагы бир балдар өмүрүнүн бир 60%-ин аң сезимдүү калыптануу мезгилиндеги адам катары калыптануу, көз ачылуу, ак караны таануу мезгилин мектепте өткөрөт. Мектеп тикеден тике ошол жумушту туура жасоого милдеттүү. Ошол мектепке үмүт артып турабыз да эле. Мектепке үмүт артып, мугалимге үмүт артып, анткени мектепти кыймылга келтирген бул мугалим. Анан окуу программалары, окуу китептери. Сөзүңүзгө аралжа агай, ушу мектепке үмүт артып турабыз деп жакшы сөздү айттыңыз да. Бирок ошол биз үмүт арткан мугалимдерге ушу биз кандай мамиле жасап атабыз? Кептин баары ушунда турабы дейм да. Алардын жашоо шарты кандай? Айлык маянасы кандай? Мына билебиз, эң аз айлык акы ушул мугалимдерде. Мугалимдердин бир статусун көтөрүп, алардын айлыгын көбөйтүп, жашоо шартын бир жакшыртып берсек, мугалимдер дагы ушул бир балдарга заманбап жакшы тарбия, билим бере беле деген ойдомун да. Ушул багытта, мисалы мына азыр көп педагогикалык кадрлар жетишпейт. Айыл жеринде дагы, шаарда дагы. Себеби бирөө. Себеби айлык аз, жогорку окуу жайын бүткөн мугалимдер шаарга айылга турсун, мына шаарда иштебей качып атышат. Дипломду таштап коюп башка ишке кетип атышат. Ошолорду кармап калыш үчүн жаш мугалимдерди, баштатан иштеп жаткан мугалимдерге баягы бир жакшы шарт түзүш үчүн ушул айыл өкмөттөрүнөн баштап ушул жогорку бийлик органдарына чейин бир кандай иштерди жасаш керек деп ойлойсуз? Эми эң негизги ушул мугалимден көз каранды да, жана айтканыбыздай. Мына мектептеги эң биринчи окуу китеп бул адамдык ориентир дагы бала үчүн мугалим. Тилекке каршы өзүңүз белгилегендей бүгүн мугалимдер ошол баалуулуктардан алысыраак болуп атат. Аны дагы себептери бар. Өзүңүз айтып кеттиңиз. Бүгүн биз мугалимдерди ошол өзүнүн кесиби менен сыймыктаныла турган, өзүнүн кесиби менен турмуш
шарттын толук камсыздай турган абалга жеткире албай атабыз. Мугалим деле адам, бул анын да бала чакасы бар. Анан алар жанагы фанат эмес, бардыгы эле фанат эмес, фанаттар болуп атат, фанат эмес. Алар дагы убактысынын көпчүлүгүн бакча үй бүлөсүн багуу үчүн киреше табуунун башка жолдоруна алагдуу болуп атат. Мектепке ачык айтпай коюуга болбойт. Мектепке кирип чыгып жүргөн мугалимдер деле бар тилекке каршы. Саатын эптеп өтүп, Негизги чарбалык иши менен алек болгон. баягы киреше алып келе турган иш менен алек болуп жүргөндөр бар. Ал ошол нерсе мамлекетке жүктөлөт эми. Мамлекет биз билим берүүдөгү кризис дейбиз, мектептерде билимдин сапаты дейбиз. Эч качан бул бир дагы мамлекетте дүйнөлүк практикада бул мугалимдин бул турмуштар шартын статусун көтөрмөйүнчө алдыга жылган эмес. Бүт дүйнөлүк практикада ушундай. Мына биз азыр өнүгүп, тез өнүгүү жолуна түшкөн мынабы Корея, Түштүк Корея, Финляндияларда мынабы Сингапурда ала турган болсок, биринчи ушу мынабы мугалимден башташкан. Мугалимди бир адамды эле түзүүчү эмес, улуттук экономиканын куруучусу катары көрүшкөн. Улуттук экономиканын, улутту, мамлекетти куруучу кадрлар катары көрүшкөн. Ошондой философиялык, ошондой жогорку даражадагы чен өлчөмдөр менен карай албасак, анда бизде ал нерселерди иштөөгө кадам жасалбайт да. Мына ошол чындыгында азыркы мугалимдерде ошол объективдүү себептерден улам мындай. Ушундай акыбалга келип калды мына. Азыр билесиз да, азыр прессада жазылып эле жүрөт мындай. Мына өзүнүн предмети терең өздөштүрүү жагыда көмөн санаган мугалимдер пайда болду деп жазып атышат мындай. Балдарга. Ошол үчүн мына азыр кээ бир бизде кез келип калабыз турмушта. Ушу жогорку окуу жайын бүткөн, мектепти бүткөн, ошо балдар, кыздардын азыркы сүйлөө маданияты такыр башкача болуп баратат да. Жазма адабий тилдин нормасында эмес, бир баягы кыргыздын нукура сөздөрүн бузган, ойлорун бузулган сөздөр ушу аралашып, ушу зордук менен эле аралашып жашап келатат. Ошого биз да көнүп баратабыз. Мисалы мына мен эсимде бир фактыларды айта кетейин сизге. Мисалы күлкүлүү деген сөз бар. Ошону күлкүмүштүү деген бир варианты пайда болду. Айтышат күлкүмүштүү деп. Анан барбай эле келбей эле деп сүйлөгөндөр пайда болду. Барбай эле келбей эле. Иштей баштады, келе баштады деген сөздөрүбүз бар эле жакшынакай. Аны иштеп баштады, келип баштады, барып баштады, тааныштырып баштады деп. Ушинтип бунун баары туура эмес го, туурабы? Анан жанагы көп буну санай берсе, ушундай көбөйүп кетти да. Тилекке каршы ошол биздин мына күнүмдүк турмушубузга кирип, ошо катаасы менен эле жашап келе жатат. Эгер биз ушинтип өзүбүздүн тилибиздин тазалыгы үчүн күрөшпөсөк, бул барып жүрүп отуруп, бул биздин тилибизди биротоло бузуп, баягындай бир чалагайым абалга алып келип кое турган бир коркунучтуу нерсе да. Ушул багытта дагы айта кетсеңиз, ошол мунун баары такалып, ошо мектептердеги билимдин сапатына барып туш келип атат да. Азыркы учурда тил сабактары сааттык өлчөм менен алганда мектепте да жетиштүү. Жогорку окуу жайларда да жетиштүү. Мына биринчи, экинчи курста да кайра кыргыз тилин окуйт. 11 жыл мектепте окуп келет. Мунун баары эмнени түшүндүрөт? Ошого карабастан балдар өзүнүн оюн ыраттуу билдире албайт. Жаза албайт. Эмнеден баштап анан кортундуга келбей токтоп калат, бүт албай калат. Анан балдар текст жаза алышпайт.
бир эне тилдин мындай мүмкүнчүлүктөрүн толук колдоно алышпайт мындай. Баягындай мындай дежур сөздөрү бар, дежур сүйлөмдөр бар. Ошолор менен чектелген нерселер болот экен да. Мен мугалим катары ушул көйгөйлөр аябай ойлондурду. Анан бунун себептери ушул экен. Мен анау Түркиянын ушу тил үйрөтүү практикасын анализдеп көрдүм да. Аларда тил үйрөтүү деген бул сүйлөөгө анан жазууга көнүктүрүү сабагы катары эсептелет. Сүйлөөгө, жазууга. Бизде илимий грамматиканы окутат, эрежелер. Анан баягы көнүгүүлөр, ошо эрежелерге негизделген көнүгүүлөр. Баланын өзүнүн тилин өнүктүрбөйт. Башка жасалма текст менен сүйлөгөндө, жасалма текст болбосо сүйлөй албай калат балдар. Өзүнүн оюн билдире албайт. Өзүнүн оюн билдире албай калат. Өзүнүн речин курганга, мындай сүйлөмдөрүн курганга, өзүнүн бир чыгармачылык менен бир көрүнүштү, башка бир кубулушту баяндап жазуу мүмкүнчүлүгүн өнүктүрбөй келебиз да. Бул нерсе тил үйрөтүү практикасын, кыргыз тилин окутуунун методикасын түп тамырынан бери өзгөртүү маселесин ортого чыгарып атат да. Бул талкууланып атат албетте. Тинчилер өзү талкуулап атышат. Кеңири талкуу болуп атат. Бирок реалдуу мындай чечкиндүү кадамдар жасалбай атат. Ага көнүп калган адамдар бар, китептери чыгып калган адамдар бар. Ага ошол тоскоолдук да жаратышат. Балким андай бардыр эми. Ага эми кайрадан мына элдик педагогика темасына кайтып келели. Мына мен дагы ушул өз кесибим журналист, бирок университетти бүткөндөн кийин Тажикстандын Мургав районуна барып, ушу кыргыз тил адабияты мугалими болуп калдым да. Анан ошондо мугалим болуп иштеп атып, мен бир нерсени түшүндүм да. Окуучулар кайсы сабакты окуурун. Эгер мисалы өзүңүн предметиңди канчалык жакшы билсең дагы мугалим, бирок ошол окуучуга болгон сенин бир жакшы көргөн сезимиң, сүйүүң болбосо, окуучулар ошо сенин сабагыңды окубайт экен да. Баланы менен мугалимдин ортосунда бир туугандык, бир ишенимдүү бир байланыш болуш керек экен. Ошону балдарды мугалим сүйүш керек экен. Ошондо ошондон кийин балдар ошол агайдын сабагын окуйт экен деген ойго келдим да. Эгер андай сүйүү болбосо, мугалим окуучуну жакшы көрбөсө, ал өзүнүн предметин канча мыкты билсе дагы аны жакшы өздөштүрбөйт экен окуучулар. Ушул багытта оюңуз кандай? Эң туура айтасыз. Бул окутуу тарбия практикасындагы эң негизги маселе да. Мугалим менен окуучунун ортосундагы эң жөнөкөй адамгерчилик мамиле бул. Мына Украинадан совет мезгилинде улуу бир педагог чыккан, Схомлинский деген, Василий Александрович деген, Схомлинский деген. Ошол бир китеп жазган. Жүрөгүмдү балдарга беремин деп. Орусча сердце отдаю детям. Ошол китепте жазат да, мен дейт, өзү дүйнөлүк масштабта белгилүү педагог. Ошону белгилегендей, менин ийгиликтерим сыры эмнеде деп азыр артка кылчайып анализдесем дейт. Ушундай тыянакка келем дейт. Эң башкысы балдарга болгон сүйүү болгон экен дейт. Эң туура айтты. Анан алдымда дейт 6000ден ашык беттен турган күндөлүк турат дейт. Ушу канча жылдык турмушумда. Ошонун ар бир барагында балдардын тагдыры жазылган дейт. Балдардын тагдыры, балдардын бир абалдан экинчи абалга кантип өткөнү, кантип алдыга жылдырганым жөнүндөгү бир тажрыйбам жазылган дейт. Анан азыркы мугалимдер тилекке каршы окуучунун мугалим боло албай атат. Сабакты мугалим болуп атат. Сабакты мугалим менен окуучунун мугалимин ортосунда чоң айырма бар. Сабак бергич бул толук баалуу мугалим эмес.
Muгалим деген бул окуучу менен бул тең паритеттүү мамиледеги адам болуш керек. Анда эмес агай, ушу бүгүн студиябызга келип, ушу элдик педагогиканын салттары тууралуу, азыркы абалы тууралуу, келечеги тууралуу бир кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна жетти. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.